Арыбаңыздар деп ата-бабаларыбыз күжүрмен эмгектин үстүндө жүргөн, талыкпай эмгектенген адамдарга айтышкен. Бүгүнкү күндө биздин агартуучуларыбыздын, эже агайларыбыздын арыбаганы, азыбаганы өтө маанилүү. Эмнеге дейсиздерби? Себеби бизде билимге, илимге умтулган жаштарыбыз өтө көп. Ошол билимге, илимге умтулган жаштарыбызга сиздер жетишерлик деңгээлде билим беришиңиздер керек. Жетишерлик деңгээлде туура жолго багыттаганыңыздар биздин мекен үчүн, биз үчүн өтө маанилүү. Андыктан сиздер арып азыбастан тескерисинче жаңы дем, жаңы күч менен өзүңүздөрдүн ишиңиздерди улантууңуздар өтө маанилүү, урматтуу, ардактуу агартуучулар. Бүгүн айтылуу Манас атабыздын театрында эл толо келген жыйынды көрүп мен абдан кубанып турам чын диlimden. Себеби бир нече жыл мурун маанисиз аш тойлорго акчасын төлөп алып элдер толтура туруп руханий, илимий иш-чара эмес, мааниси жок иш-чараларда элибиз көбөйүп кетти эле. Мааниси жок аш тойлор көбөйүп кетти эле. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей илимий иш-чаралар, маданий иш-чаралар өтө көп болуп, элибиз илимге, билимге умтулуп жатат деген бул жакшы кабар. Бирок баарыңыздардын маалым мындай көрүнүштөр, мындай иш-чаралар жөн эле өзү келип калбайт. Мындай иш-чарага курбанчылык керек, мындай иш-чарага аракет керек. Ошондой аракеттерди өзүнүн өмүр жашын, ден соолугун, үй бүлөсүн курбанчылыкка чыгып бардаган бизде ушу Гапыр Мадаминов агайыбыз отурат. Бир кол чаап коюңуздарбы агайга? Эми чынында агай менен замандаш болуу, пикирлеш болуу баарыбыз үчүн сыймык болсо керек. Бүгүнкүдөй иш-чаралардын, педагогдордун, мугалимдердин аброюн, авторитетин өйдөгө көтөргөнгө менин жеке көз карашымда агайдын орду ролу чоң. Өзүңүздөргө маалым болгондой, өлкө башчы ажообуз айтып атат, бүгүнкү күндүн дүйшөнү деп атат. Андан бөлөк дүйшөнү дегенде эмне дейбиз, туурабы? Эми сиздер мен менен макул болсоңуздар, сиздер агай менен бир залда отуруп, бир замандаш болуп сыймыктанып жатсаңыздар, мен экиси сыймыктанып турам. Себеп дегенде ушундай залкарларыбызга кызмат кылып, ушундай залкарларыбыздын кайсы бир деңгээлде болсо да жумушун жеңилдеткенге өтө кубанычтабыз. Бүгүн өтө кубанычтуу күн биз үчүн. Себеп дегенде Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчикти коргоо агенттигинен агайдын 5 китебине автордук укук алып, официалдуу түрдө мыйзамдаштырдык десек туура болот. Агайыбыздын буга чейин 7 китебине автордук укугун алып мыйзамдаштырсак, бүгүн агайыбыздын 5 китеби жана Гүлсарайымдын 1 китеби Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчикти коргоо агенттигинен официалдуу түрдө күбөлүктөргө ээ болуп турат. Агайым уруксат болсо сизге тапшырып койсок биз. Салтанат түрдө. Мен анда агайыбыздын китептерин бирден атап агайга чогуу тапшырып койсок, бул Кыргыз Республикасынын Кыргыз Патент интеллектуалдык менчикти коргоо органынын официалдуу бөлүгү тарбия баалуулугу китеби официалдуу түрдө мыйзамдашылды. Экинчи жакшылык, адамгерчилик сабактары китеби. Жетекчиге жеке талап деген агайдын мыкты китеби. Бул китепти мен өзүм да окугам, аябай көп тарбия алгам. Рахмат агай, мунун дагы официалдашылды. Акыл эс тарбиясы китебинен официалдуу бөлүнүп Имала маданияты китебиңиздин официалдуу бөлүгү мынакей. Анан агайымдын мага жаккан агайымдын китептеринин методикасынын мага сүңгүп киргенин бирден бир себеби агайымдын методикалары, иштери кыргыз жыттанат, кыргыз даамданат. Макулсуздарбы? Сизге агай, ишиңизге албан ийгиликтер болсун. Сиз менен ушундай бир сахнада туруш мен үчүн сыймык жана чоң жоопкерчилик агай. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Анан биз бүгүн бул жакка сиздин Гүлсарайымдын дагы ата тарбиясынан башталган билимге сапар китеби бар эле. Ошону тапшырып болдук агай. Сиз дагы
Барыңыздарга чоң рахмат. Сиздер агай талыкпаган эмгегиңиздер менен элибизге, жерибизге кызмат кыла берсиңиздерге биз тилектешпиз агай. Урматтуу катышуучулар, мен үчүн өтө бул кымбат ыйык. Мен 20 жыл кери жазган китептеримди ушу патентке тапшырып кой, авторлук укук керек, жаңылык катары тастыкталсын дегенде бир ойлоп көрсөм бир топ кыйын экен да. Анан ушул жигит Адилет өзү нарындан болуп, атпаш Кочкордон болуп, ушул өзү агай китептерди окуп турдагын агай бул китептериңиздин ар бири бир өзүнчө бир жаңылык, өзүнчө бир авторлук укугу бар. Менин сизге кызматым, жардамым ушул болсун деп, ошол акыл эмгек маданияты, ата-энелер сиздер үчүн жана башка китептерибизге ушул бул патентти алып бериш, бул өтө чоң юридикалык билим керек экен, өтө көп убаракерчилиги бар экен. Бардыгын өзүнүн мойнуга алып, анан кийин ушул иш-чараны аткарып берди да. Анан ушундай бир инсандарыбыздын бардыгыга мен ыраазы болуп турам да. Анан мен ат башыга баратабыз, жолдо мен айттым. Мен адатта бирөө мага жакшылык кызмат кылса, ыраазы кылып үйрөнгөнмүн деп, мындай акысыз калбасын Эрлан. Мен сага кандай кылып ыраазы кылайын десем, внимание, мына бул жерге маани бериңиздер. Гапырагай, 30 жыл кыргыз элиге билим бердиңиз. Миңдеген окуучулардын медакадемияга, Мамаска, эл аралык университеттерде иштешиге салым коштуңуз. Бир айылдын лейлектин чөйрөсүдө эмес, азыр 7 дубанды кыдырып, 7 дубанды чакырган жерге барып, 7 дубанда энелерди, мугалимдерди, жаш мугалимдерди, жана башка студент окуучуларды окутуп жүрөсүз, кызмат кылып. Биздин бул кызматыбыз сиздин ошо Кыргызстанга кылган кызматыңыздын бир 100-1 бөлүгү гана болот. Сиз кыргыз элиге жакшы эле кызмат кылып койдуңуз. Аны президентибиз Садыр Жапаров да айтты. Биз эми сизге бир аз гана кызмат кылып койсок, эч кандай анын биз акы күтпөйбүз деген мартты гына бир кол чабып койсок болот. Анан юридикалык кызмат мына Бишкекте жана Ошто башка жактарда көптөгөн образовательный центрлер, мектептер ачылган болсо, лицензия алган болсо, көпчүлүгү Адилеттин Ахниет эмгеги юридикалык кызматы менен болуп жатат. Мына ушундай бир көптөгөн билим берүү борборлору бар, көптөгөн ушундай бир жаңычыл, мына азыр сүйлөгөн эженин мектептеридей жаңычыл мектептердин легитимдүү болуп, укуктук негиз алышына салым кошкон. Андан кийин эң башкысы, мына укук коргоо чөйрөсүнүн соттук кызматы, судьялык кызматы да, прокуратурада, Жогорку кеңештин юридикалык консультант кызматы да Жогорку кеңеште, жана башка көптөгөн чөйрөлөрдө иштеп, так салып, эми мен өзүнчө элге кызмат кылайын деп чыккан ушу Адилетибизге бир чоң рахмат айтып коелу. Кудай жалгасын сизге, рахмат. Анан булардын эң тыгыз дагы иштеп жаткан мына Замира Мырзабековна кызыбыз дагы ушул Эрлан менен, Адилет менен биргеликте кызмат кылып жүрөт. Сиздерге рахмат, ушундай жакшылык иштерге себепчи болуп жүрө бергиле. Бул мен үчүн чоң сыйлык. Мен мунун ар бирини бир кандидаттык диссертацияда, бир ачылышта кабыл алганда, бирок жүзөгө чыкпай, укуктук негиз ала албай жүрөт элек. Ушуга себепчи болгон сизге чоң рахмат. Кудай жолдосын. Саламатсыздар, урматтуу мугалимдер, ата-энелер, атайын убакыт бөлүп келгениңиздерге ыраазычылык билдирем. Мен бир гана тиги жерде аябай окугусу келип калган мугалим суроо берди го. Анан $180,000 болсо окуйсуң деди. Акыл эмгегинин маданияты китебинде ошо ката кылуудан коркпой, маалыматты эрте жаш курактан өз алдынча анализдей билүү, убакытты туура пайдалануу, Абиб эже айткан темалар Агайдын 3-чү эксперименталдык гимназиясында бизге 1-класстан 11-класска чейин окутулгандыгы үчүн дүйнөлүк деңгээлде билим алып, Америкада, Малайзияда грант менен окуп, анан Кыргызстанда мугалимдер менен ошол окууларды
акысыз да, анан символикалык 1 миң 2 миң деген балалар менен курстарды уюштуруп окуп жүрөбүз. Сиздер да көрүп жүрсөңүздөр керек. Биздин мугалимдик айлык каражат жетпей калабы, окубай калабызбы дебеңиздер. Бүгүн ошо патент алган китептер, практикалык көнүгүүлөрү менен курстары даяр. Окусаңыздар болот. Окуймун, өз алдынча билип аламын, анан окуучулар менен аны бөлүшөм деген мугалимдер менен ар дайым кызматташууга даярбыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Агай, кут болсун. Мындай күбөлүктүн дагы көбүн алыңыз.